Кыз Гүйтө. Аңгеме. Аңгеменин автору Мирзахалим Каримов. Окуган Айзат Канатбек кызы. Улуу агам үйгө ыраңы кубараңкы кирип келип, энемди ооруканага жаткырышты, деди оорултунуп. Бейкапар отурган жаным муну укканда чочуп кеттим. Жүрөгүм негедир ийне сайгандай каттуу туйлуп алды. Доктурга көрүнүп, кайра келем дебеди бел. Эртеси мектепке да барбай, ооруканага кандай жетип келгенимди өзүм билбейм. Босогодогу нөөмөтчү аялдан айттырып жиберген соң, эки көзүмө жаш толуп күтүп турдум мустоюп. Арадан кыйла убакыт өткөндөн кийин жасалма жылмайып чыктыңыз эне. Бир эле күндүн ичинде анардай жүзүңүздүн кызылы качып, өңүңүз аза түшүптүр. Мага жакыныраак келип, көзүмдөн аста өп, оттой кызып турган мээримдүү алаканыңыз менен башымды сыладыңыз. Сизге эмне болду эне? Көрүнүп кайра келем дебедиңиз беле? Сурадым аёлу тиктеп. Кабатыр болбо кызым, бир аз дарыланышым керек экен. Кудай буйрса, эмки жумада сакайып чыгамын. Таңга жуук туруп бышырган коорма атала коюлган идишти баштыктан алып узаттым. Бул эмне? Деп сурадыңыз таңыркап. Коорма атала жасаган элем, дедим өпкөм көп. Жеңеңчи, ал эмне кылып жүрөт? Кече энесине кеткен. Мени өлөт деп сүйүнчүлөгөнү барган турбайбы? Дедиңиз да жеңиңиздин учу менен көзүңүзгө тегеренген жашты сүрттүңүз. Экөөбүз көпкө чейин сүйлөшүп отурат болчубуз, бирок жанагы жагы басылбаган нөөмөтчү аял ыктыярыбызга койбой, сизди улам жемелей бергенинен аталаны алып палатаңызга кирип кеттиңиз. Ооруканадан чыгып үйгө келсем, жеңем өзүнчө эле жинденип, идиш аяктарды чагып жиберчүдөй шарактатып жууп жаткан экен. Энесиникинде мурдагыдай көп жүрбөй, тез эле жетип келиптир негедир. Дарбаздан киргенимде эле бакырды. Кыз бала да сендей болобу, тооба, атала жасайм деп казанды түбүнө алдырган бойдон жадыратып тыштап кете берипсиң. Малай жеңем жууп коет деген окшойсуң. Мен унчукпай үйгө кирип кеттим. Агам бечара кыязы тамак да ичпестен жумушка кеткен окшойт. Көрпө төшөгү алиге чейин жыйыла элек. Чай кайнатылып, дастуркон жазылбаган сыяктанат. Энем үйдө болгон күнү агам ушинтип тамак ичпестен жумушка кетет беле? Деп ичимди ит талагандай сумсайып турганымда, жеңем жуулган идиш аякты көтөрүп ичкери кирди. Ушу сен тамак жасай алат белең? Ооруканага ким тамак ташыйт? Ал жерде үйдүн тамагынан да жакшы тамак берет го? Дедим ага алая карап. Баса, теги жүк алдызын астындагы сандыктын ачкычын ала келбедиңби? Менин инимдин аялынын тайжеси өтүптүр. Ошого бир кийимдик кездеме алып барышым керек. Бул силерде өлүк тирикке катышуу деген жок турбайбы? Энең баарын сандыгына катып коюп, башкаларга бармагын кысып көрсөт. Бул дүйнө баардык адамдан ашып калган деп көп сайрадым. Үйдөгү нерселердин баардыгын бизге эле тапшырып коюп, сыйыңыз менен төрдө отуруңуз дегем. Мына эми. Жеңемдин зардуу сөздөрү күйбөгөн жеримди күйдүрүп, күл кылып жиберди. Мына эми деген эмнеси? Шолоктоп ыйлап. Сизге энемден эмне зыян тийди? Кой оозунан чөп албаган момун кайненеге алымсынбасаңыз, бөлүнүп жашаңыз, дедим мен да бош келбестен. Бөлүнүп жашайлы дегениме сенин бир тууган агаң көнбөсө кантейин? Ал теңдүүлөрдүн баардыгы өзүлөрүнчө түтүн булатышып, эркин жашап жатышпайбы? Максатыңыз ушул болсо, дагы бир жыл чачыда турсаңыз, кечүү агам аскерди бүтүрүп келгенден кийин бөлүнүп чыгасыз. Ага чейин эгер сизге үй оокаты оорлук кылып атса, биз сизди мажбурлабайбыз. Мен өзүм деле. Койсоңчу, сенин колуңдан бир иш келгенде, мен мынтип малай болуп жүрбөйт элем. А балким мен келин болуп келгенче баарын жасап жүргөн чыгарсың. Эми болсо, жеңем ичиндеги арыз арманын ыгынтап туруп айтып алды. Мен чыдап тура албастан сыртка чыгып кеттим. Бечара атам жайлоодо жүрөт. Энемдин ооруп калганынан дареги жок. Агам болсо эртелеп жумушка кеткен. Эмне кылышымды билбей саргайдым. Жайлоого барып атама кабарласамбы деген ойдо кородон теңселип чыктым. Аңгыча агам келип калды. Ооруканага бардыңбы? Дедим ага жалоорой карап. Ооба. Энем жакшы элеби? Жакшы экен.
Азыр каяка бартасың? Жайлоого. Атама барып келейин дедим эле. Мейли, барсаң баргын. Мен азыр ооруканага жөнөйм. Айтмакчы. Атама айт, бир семизирээк койду союп ала келсин. Энеме садака берип коелу. Макул. Агам үйгө кирди. Мен жайлоого жол алдым. Түш ооп калган маалда жууртка жеттим. Ар дайым эшик алдында күтүп турчу сиз жок элеңиз эне. Мындайга алгачкы жолу дуушар болгонум үчүн босогодо отура калып, буркурап ыйлап жибердим. Көрсө, бул үйдүн куту да, жылуулугу да сиз экенсиз. Мен аны эми билдим. Сабактан чыгаар менен адегенде ооруканага барам. Андан соң үйгө келем. Классыбыздагы кыздардын ичинде ойнок, шок кыз мен эмес белем. Эми болсо тилимди кесип, шагымды киндир бирөө кайрып таштагандай эч нерсеге көңүлүм чаппайт. Тунжурап отура берем партада. Курбуларым күн сайын энимди сурашат. Ошондо гана аларга бирдеңкелерди сүйлөбөсөм, калган учурларда эч кимге унчукпайм. Ойногум да келбейт. Кусалык, түйшүк менен уланган бир айды мына ушинтип өткөрдүм. Ооруңуз бара-бара күчөгөндөн улам сизди райондон Борбордогу ооруканага которушту. Бизден кыйла алыстап калдыңыз. Бир күнү агамдан акча алып, эптеп-септеп Борборго да бардым. Калааны көрө элек жаным оорукананы сурамжылап жүрүп араң таптым. Үстүмө ак халат жамынып, алдыңызга кирсем, керебетте жалдырап жатыптырсыз. Бөтөн кеселдердин баардыгы эле ары бери басышып, жакшына жүрүшсө, бир гана сиз дуалды тиктеп, ойлуусуз. Арык денеңиз жука жамынчынын астында кыймылсыз. Капкара чачыңыз жазыктын үстүндө чачылып жатат. Менин кирип келгенимди жүрөгүңүз сезди окшойт. Колуңуз менен жаңсап, чакыргандай болдуңуз. Жаныңызга акырын басып келдим да, тизелеп отура калып, шолоктоп ыйлап жибердим. Арыктап, териси гана калган колуңузду өпкүлөп, ыйымды түк баса албадым. Сооротууга дарманыңыз жетпегени үчүн мага кошулуп сиз ыйладыңыз. Көзүңүздөн аккан ысык жаш жазыкка шыр деп коюлат. Бул биздин үнсөзсүз көз карашыбыз менен сүйлөшкөнүбүз эле. Сиз мени, мен сизди түшүндүм. Ошол күн 1 апрель болчу. Ооба, 1 апрель. Үйгө келсем, агам менен жеңем аябай урушкан окшойт. Жеңем мени бая күнгүдөн да жаман маанай менен күтүп алды. Көрөм али, сен да мага окшоп бирөөнүн келини болосуң. Ошондо кайынсиңдиң жөндөн жөн эле сени агасына жамандаса кантсер экенсиң? Эмне үчүн өгүнү жөн кетпестен агаң экөөбүздү уруштуруп коюп кеттиң? Бир тууган агаңдын турмушун бузгуң келдиби? Деди. Кудум кармап турган нургучун башыма уруп жиберчүдөй долуланып. Мен эмне деп жооп кайтарууну билбей селейип калдым. Агам кечке жуук жумуштан өңгүрөп ыйлап келди. Жеңеме жаман карап койду да, менин паспортумду алып бер, деди. Жеңем төбөсүнө чырак жангандай ордунан тура калып, ичкерки бөлмөдөн агамдын паспортун таап берди. Сакиш, сен барып фермадагы тайкемди чакыргын. Ал мага аюулу тиктеп үйдөн чыгарды. Мен тайкемди тез эле чакырып келдим. Экөө энемден кабар алабыз деп жөнөп кетишти. Үйдө жеңем экөөбүз калдык. Жеңемдин кубанганын айтпа, тим эле терисине батпайт. Негедир мага да жакшы мамиле жасап калды. Музаткычтан талуу эт алып, таттуу сорпо жасады. Экөөбүз аны чогуу отуруп иштик. Айгыз, деди ал, азыртан көз агытып. Сен эми чоңоюп калдың. Бир сөз айтсам, капа болбо дагы. Кимдин ата-энеси бул аламга түркүк болуп, түбөлүккө жашап жүрөт дейсиң? Агаңдын бул түрүнүн кыязы эниң эмне? Колумда кармап турган пияла ысык чай менен жерге түшүп кетти. Кантип эле? Жеңем башка сөз сүйлөгөн жок. Мен анын ушул суук сөзүн уккандан кийин таң агарып атканча ыйладым. Эртелеп тышка чыксам, атам бечара короодо ары-бери басып жүрүптүр. Жүгүрүп барып мойнунан кучактадым да, шишиген өпкөмдү баса албай, өңгүрөп ыйлап кирдим. Ата, энеме эмне болуптур? Эми аны көрө аламбы? Атам башымды сагылап, мени сооротууга аракеттенди. Койсоңчу кызым, эниң жакшы болуп калган окшойт. Агаңдар бүгүн алып келишет. Атамдын кучагынан суурулуп чыктым да,
Жеңемдин алдына чуркап кирдим. Эмне үчүн калп сүйлөйсүз? Энем тирүү экен го, дедим жинденип. Чын элеби? Ошондой эле болсун, Илайым. Жеңемдин өңү кумсарып, мени сыртка ээрчитип чыкты. Атамдын жанына басып келип, калп эле жертиктемиш болду. Атам ага караган да жок. Кечке жуук эне, агамдар сизди ооруканадан алып келишти. Мен аябай сүйүндүм. Анткени сиз үйгө келдиңиз. Бирок абалыңыз начар эле. Кыштакталардын бардыгы бир четтен кирип, алыңыздан кабар алышты. Тууган уруктарыбыз негедир бизден үйдөн узабай коюшту. 3-күн дегенде ыраңыз биротоло кубарып, тилден да калдыңыз. Кечке маал аялдар мени алдыңызга жетелеп келишип, энеңе бир нерсе деп көңүлүн көтөр, дешти. Сиздин көңүлүңүздү көтөрө турган мен төшөгүңүздүн четине отуруп, оозума сөз кирбей селейдим. Көздөрүмдү үзбөй тиктеп турдум. Сиз да мага карап турдуңуз. Анан бара кой кызым дегендей колуңузду жаңсадыңыз. Бир аял оозуңузга суу тамызып, чекеңизде нымшыган терди кургатып атты. Ошол күн эч эсимден кетпейт. Түнкү саат 12ден өтүп калган маалда улуу агам кокус эле «Эне, жөлөгүм!» деп үстүңүзгө кулап түштү. Мен жүрөгүмө ок кадалгандай зырп этип алдым. Ички тышкы үйдө отурушкан аял эркектин баары дуулдап тура калышты. Кулагым шуу этти. Эшикте да, үйдүн ичинде да ый менен өкүрүк. Мына ошондо бир жолу каттуу бакырып жибердим. Бирок дагы эле эч нерсе түшүнө албастан кулагым шуулдайт. Жалдырап сизди гана тиктеймин. А сиздин көздөрүңүз негедир алсыз жана кыймылсыз. Аялдар үстүңүзгө үйрүлүп түшкөн агамды ажырата албай убара. Эне менен баланын бөлүнүшү кыйын экенин мына ошондо бир билдим. Өкүрүк барган сайын күчөп жатты. Арык денеңизди ак шейшеп капталган төшөккө ороп, далиске алып чыгышканда гана бул биздин биринчи жана акыркы жолу ажырашыңыз экенин каяктан билиптирмин. Мына ошондон кийин гана эсиме келип, сиз жаткан жерди бек кучактап, жытыңызды жыттап озондодум. Ох, ташбоор өлүм, сизди бизден түбөлүккө ажыратты. Түнү бою жаныңызда отуруп, эки бетимди кызыл жаян кылып тытсам да, бул бейпапа дүйнөгө нааразы болсом да, сиз жок дегенде бир жолу да көзүңүздү ачып, мага карап койбодуңуз. Таңга жуук жаңылдын энеси мени бооруна басып, короонун орто четине курулган боз үйдүн ичине жетелеп кирди. Бир суюк нерсени оозума куюп атып, «О, таалайсыз, ыйлай берип өзөрүп калба дагы», дегенин гана билем. Кийин ал тайкем менен агамды да жетелеп келип, кеседеги суюк нерсени жуткурду. Жаныбызда отурган аялдардын шыбырашканы да эсимде. «Ай бутум, теги келини айыбансымал нерсе турбайбы?» деп бири бетин карманса, экинчиси «Ошону айтайын деп отурдум эле. Жок дегенде кайненесинин урматы үчүн жакшыраак ыйлаганын да көрбөдүм. Келин деген мына ушундайда ыйлап сыктаса, безирейип отурган. Бутуң сынып калгыр, чай демдеп, алыстан келгендерге дасторкон жазууну да ойлоп болгонунан биротоло ыхласым кайтты», деп жакасын кармайт. Эртеси үстүнө тукаба жабылган табытыңыз түш ченде эшик алдында аманаткана турду. Жүзүңүздү ачышпады. Эки аял мени боз үйдүн ичинен сыртка жетелеп чыгышты. Жанымдын баарынча зарлап бакырайын десем, алкымыма бир нерсе кептелгендей үнүм чыкпайт. Табытыңызга өзүмдү чабайын деп алга жулунсам, эки колумдан бек кармап турушкан аялдар кое беришпеди. Баш жагыңызда агам, атам жана тайжем үчөөсү жетим калган жаш балдардын сыңарындай муңайыңкы тиктеп турушту. Анан качан гана табытыңызды жерден так көтөрүшкөндө, алкымымдагы нерсе тамагымдан ары өтүп кеткендей үнүм каттуу чыкты. Мына ошондо ыйладым. Аялдардын колунан бошонуп чыгып, каалгага жете бергенде табытыңызга чуркап келип жармашканымда, жанагы аялдар артымдан жетип келишип, артка тартышты. Элдер мени какшаганыма карап турбастан, бейитти көздөй чуурап кете беришти. Өлүмдүн өксүгү, күйдүрүп күл кылган күйүтү абдан оор экен. Көрсө кыйынчылыктын көбү али алдыда туруптур. Үйдө саналуу гана жан калдык. Атам 1-2 жумадан кийин үстүндөгү кир көйнөктөрү менен малына кетти.
Жеңем болсо эңсеген максатына жеткендей кабагы ачылды. Агама мурдагыдай каттуу тийбейт. Аскерде жүргөн кечүү агама кабар беришкен жок. Сиз аны кандай жакшы көрөт элеңиз. Ал да сизди бир күн көрбөсө жегени аш болчу эмес. Мына эми ал бечара келсе. Бара-бара элдин аягы суюлду. Күндүзү анча деле сезилбейт деңизчи. Түн кирсе эле болду. Үйдүн ичинен тышка чыга албаймын. Коркомун. Эгер чыкчу болсом, корого тигилген боз үй, кулагыма ошол күнкү аянычтуу үндөр угулат. Көрсө энеки, сизди аябай сагынытырмын. Сүрөтүңүздү көрпөнүн ичине катып алып, өпкүлөп уктап калам. Эртеси көздөрүм шишип, ач бойдон мектепке кетем. Тамагымдан наар өтпөйт. Кыртан бир эптеп жазга чыктык. Атам май айынын орто чендеринде элдин бир коро коюн алып жайлоого көчтү. Мен болсо айылда калдым. Сабактардын бүтүшүн чыдамсыз күтүп жүрдүм. Эртерээк каникулга жетсем, атама кетип каламын деп эки көзүм төрт. Айылдан алыстасам эле күйүтүм унутулуп калчудай сезилет. Бирок бул күйүт менин жүрөгүмө түбөлүк өчпөс мөөрдөй басылганын, эртең бой жетсем, мени эркек кыздардай башындан сылап тойлоочу энем жок боло турганын ойлогонумда жүрөгүм канталап кетет. Күттүргөн 3 айлык каникулга да жеттим. Кубанычым кучагыма батпай, үйгө сүйүнүп келсем, ичкерки бөлмөнүн төрүндө илинип турчу сиздин сүрөтүңүз жок. Муну ким алды экен деп капаланып турсам, жеңем жаныма басып келип, "Ай кыз, сүрөттү мен катып койдум", деди жойпуланып. "Эмне үчүн?" Жаным чыкканынан кыйкырып жибердим эле, ичкерки бөлмөдөн агам жүгүрүп келди. "Эмне болду, Сакин?" деп сурады ал чоочуп. "Мага ачууланып атат", деп жеңем менден мурда оозунуп жагын жанды. "Энемдин сүрөтүн алып бекитип койгонум үчүн?" "Неге бекитесиң?" Күтүлбөгөн жерден бир чоң жаңжал башталды. Агам жеңемди колунан кармап сыртка чыгарып жиберди. "Кетип жоголгун", деди. Анан энемдин сүрөтүн өз ордуна мурдагыдай кылып илип койду. "Сен мага түшүнбөстөн айкырып жатасың", деди жеңем ичкери кирип келип. "Карындашың көргөн сайын ыйлабасын деген ойдо? Актанбагын акмак. Сенин ичиңде кандай иттин өлүгү сасып атканын жакшы билемин. Бар ары, көзүмө көрүнбөгүн". Агам аны артынан түрткүлөп кайра чыгарды тышка. "Сабактарыңдан бошогон болсоң, кийим кечеңди салыштыргын, атама кетесиң. Атам бечаранын акыбалы эмне болду экен?" Ал акыркы сөзүн айтып бүтө электе көзүнө жаш алды. Түштөн кийин агам мени жайлоого бараткан Айыш атамдын аялына кошуп, атама жөнөттү. Жолдо кубанып келаттым. Көптөн бери кабагымдын ачылганы да ушул болсо керек. Бирок бул кубанычым алыска узаган жок. Баары менин ойлогонумдай болуп чыкпады эне. Ар дайым боз үйдүн босогосунда ийгирип отуруп, мени жылуу күтүп алчу сиз жок элеңиз. Боз үйдүн ичине баш баксам, зындандагыдай жымжырт. Денемди кайрадан титирек басты. Түндүктүн жапкычы алигиче ачылбаптыр. Төрдөгү текчеде 5-6 жууркан төшөк эрибейип, каршы териши жыйылып турат. Жуугусуз идиш аяктар ар кайсы жерде жадырап жатат. Ортодогу төгөрөк стол да негедир көзүмө алда кандай көрүнөт. Атамдын кирдеген көйнөктөрү жана байтабалары кереге баштарында илинүү. Аларды жууп тазалар киши жок. Коомайсына кийиздин четине тизе бүгүп отурдум. Жымжырттык, жүрөктү эзген жымжырттык. О Кудай-ай, береке чачкан үй гана. Эне, сизди жайлоодо деп келсем, бул жакта да жоктурбайсызбы? Эми кайдан издейм сизди? Кайдан табам? Канчалык какшасам да, баары бир сизди таба албай турганымды билсем да, негедир кайра-кайра эңсей берем, үмүт менен жол карай берем. Ылажы канча, ыйлап, зарлап, акыры ордумдан турдум да, адегенде идиш аяктарды, анан атамдын кир когун суу жылытып жуудум. Боз үйдүн ичиндеги сиз өз колуңуз менен жасаган туш кийизди жана нын тарткан төшөкчөлөрдүн баардыгын аптапка алып чыгып жайдым. Сиз ар дайым мага насаат кылчусуз. Үйдүн ичин чынында таптаза, пакиза тутуу керек деп. Өзүңүз да аябай пакиза аял болчусуз. Эгер жерге бир кукум нан түшсө,
ошону дароо алып койчусуз. Төшөктөрдү мал аптапка жайып, чаңын көбүп, кебездерин камырдай көптүрүп, кечинде үйгө ташып керчүсүз. Бир күндө үйдүн ичин канча жолу зээрикпестен шыпырганыңыз эсимде. Бирок мына ушул пакизалыгыңыз, бейсарамжалдыкты жактыра бербеген азадалыгыңыздын айынан жеңеме анчейин жага бербегениңизди жана көп жолу жаман көрүнүп, тазалык жөнүндө ага насаат айтканыңызды али унуткан жокмун. Айтпасам дилим күйөт, айтсам тилим күйөт деген макалды жеңеме айткан болчусуз. Анан мага да тазалык жөнүндө кеп акыл насааттарды айткансыз. Мен аларды түбөлүккө унутпаймын. Сиздей эне, сиздей үйдүн куту болууга умтуламын. Боз үйдү жыйыштырып болгонумча күн кылкылдап уясына батты. Кыштактан ала келген нерселеримди дасторконго коюп, атама бир чыны умач атала жасадым. Аз гана шортек сорпо жасайын десем, үйдө тырмактай да эт жок экен. Бечара атам-ай, нандары да катып калыптыр. Анын бул үйдө кантип тиричилик кылып жүргөнүнө түшүнбөдүм. Куру чай менен каттуу нандан бөтөн тамак жебейт окшойт. Сиз үйдө болгонуңузда ал ушундай абалга калат беле? Үйдөн чыгып, кемегенин жанында сумсайып отурдум. Бет алдымда алыска созулган кең, жапжашыл талаа жатат. Андан ары бөксө тоолор, тоолордун борунда атамдын бир сүрүк малы жайылып, оттоп жүрүшөт. Тээ булактын жака белиндеги арчалуу жылганын орто ченинде атамдын токулуу аты аркандалып турганын көрдүм. Эми эле ордундан туруп, ошол жакка барайын деп жатканымда, кайдан жайдан атам өзү келип калды. Чуркап барып, анын тер жыттанган ичке мойнун бек кучактап өпкүлөдүм. Сакиним, качан келген элиң? Деди адатынча бешинемден сылап. Түшкө жок. Курсагың ачтыбы? Башымды чайкадым. Анын ушунчалык жүдөп, арыктап калганына жүрөгүм түтпөстөн көзүмө жаш алдым. Ал өзүн калп эле бакубат көрсөтүп, жөнүңдү бошоштурба дегенчелик бооруна кысты. Агаңдын акыбалы кандай? Мени алаксытуу үчүнбү, айтоор өзүн кайраттуу кармап сурады ал. Сак саламат, дедим жоолугумдун учу менен көзүмдүн жашын сүртүп. Азалуу күндөр биринин артынан бири ушинтип өтүп атты. Атам түнкүсүн мени бооруна басып уктайт. Кээде көзүнүн жашы мурутунан ылдый сарыгып, бетиме тамганда жүүнүм бошошуп кетет. Ата, дейм коңур үн менен мойнунан жыттап. Эмне, кагалайын? Энемди аябай сагындым. Мени жаккага жөнөтүңүзчү. Жок дегенде анын сүрөтүн көрүп, кайра тез эле келейин. Атам көпкө чейин ойлуу турат да. Айланайын, сен кетип калсаң, менин шорум курубайбы? Жалгыз таштабастан мага эч болуп жүрсөңчү, дейт көөдөнү көрүктөй көтөрүлүп. Ал андан башка эч нерсе айта албай, эриндери бүлкүлдөп, ичинен билдирбестен өксүп алат. Мени көрбөсүн билбесин дейби, башын тескери буруп, эзилип ыйлайт. Ошондо эмне үчүн бул сөздү айттым экен деп өзүмдү өзүм жемелейм. Анан арадан бир аз убакыт өткөндөн кийин, мейли ата, кетпей эле коеюн, дейм, жаш баланы сооруткондой армандуу үн чыгарып. Күндөр мурдагыдай эле өтө берди. Буга чейин түйшүктү көрбөгөн жаным аябай азап тарттым. Уйсай албаймын, аны атам бечара үйрөтүп койду. Өзү үйдө болгондо мага зарыкпастан чаканы сууга чайкап, уйду дароо эле саап коет. Нан бышырсам, чеки бойдон калат, же тузу кем. Айтоор өзүмдүн кылган ишиме өзүм канааттана албай, атама сездирбестен ыйлап алам. Бир күнү атам эртең менен малын жайытка айдап чыгууга камынып атып, менин көзүмө өтө аянычтуу тиктеди да: "Мейли кызым, үйгө барсаң барып келе кал", деди үнү киркиреп. "Жок, каникул бүткөндө барам", деп чечкиндүү жооп бердим эле, кабагы бир аз ачыла түшүп, атын камчылаган бойдон жайытты көздөй сүрүлүп бараткан малдын артынан жүрүп кетти. Мен ага көпкө чейин тиктеп, нечен жылдар бою ушинтип мал багып жүргөнүн ойлодум. Мен эс тарткандан бери анын мал бакканын билем. Андан мурдагысын сураган жокмун. "Мал дегенде жанын да берет атаң", деп айтып калчусуз го эне. Ошол сөзүңүз али да эсимде.
Жазгы каникул мына ушинтип өтүп окуу башталды. Атам жакадагы мал фермага көчүп түштү. Кантсе да кыртыкка жакын жер эмеспи, анча мынча жеңилдик болду. Сабактан чыгаар менен фермага барып тамагын жасап, кир когун жууйм. Бирок, баары бир сиз бар кездеги жылуулук жок. Бүгүн түшүмө кирдиңиз. Бул жолку түшүм мурдагыларга түк окшошподу. Башыңызга ак элечек кийип, ак боз атка минип алыптырсыз. Мага улам жакындап, көздөрүмдө көлкүлдөгөн жашты жана бутумдагы ириңдеген жараны көргөндө кирпиктериңиздин арасынан жаш агып, "Неге ыйлайсың, кызым?" деп сурайсыз, аттын үстүнөн эңилип атып. "Өзүм эле", дейм башымды жерге салаңдатып. "Бутуңа эмне тийди?" Гугла болуп, ириңдеген жарама аянычтуу көз кадап, бооруңуз ооруду. А мен болсо адатымча унчукпайм. Сизди көргөнүм үчүн ааламга батпай кубанам. "Мейли, кызым", дедиңиз саамдан кийин терең улутунуп. "Сени Кудайга тапшырдым. Чоочуп ойгонсом, өңүм эмес, түшүм экен. Арманыма чыдай албастан, түн жарымында төшөктөн турдум да, сүрөтүңүздү издеп таап, көпкө тиктедим. Тоюп өбүп алдым. Быйыл жаздын алды менен бейитиңизге келсем, үстүңүздөн 2 кызгалдак өсүп чыгыптыр. Алардын тамырлары сиздин жүрөгүңүзгө туташканбы, айтор экөө канга боелгондой кыпкызыл. Талаа гүлүнө өч эмес белем. Буусам, колдорум шалдайып, сумсайып карап тура бердим аларды. Үзгүм келбеди. Өзүлөрү бышып, үстүңүзгө үрөн төгүрсө, эмки жылда гүлгө оронуп жатасыз деп ойлодум. Сиз мени ар дайым жөлөгүм деп эркелетчүсүз. Көрсө ал жөлөк мен эмес, сиз экенсиз. Биз менен түбөлүккө кош айтышып кеткениңизден кийин баары кулап түштү. Кызым чоңойсо берем деп сандыгыңызга катып жүргөн алтын сөйкөлөрүңүз да, шакектериңиз да, кымбат баалуу кездемелериңиз да жер жуткандай жок болду. Аңгеменин аягы. Сиз уккан аңгеме "Кыз күйдө". Автору Мирзахалим Каримов. Үн коштоп аудиолоштурган Айзат Канатбек кызы.